Арыбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. ЛТР телеканалынын Иш Билги программасынын кезектеги чыгарылышын сиздерге тартуулайбыз. Бүгүн да болсо биз абдан кызыктуу бизнес идеяларды, алардын ишке ашып жаткандыгын сиздер менен чогуу талкуулайбыз. Бүгүн бизде конокто Шумкар Мухтаров азыркы учурда Арт Сервис компаниясын негиздеп, аны жетектеп келет. Ошол эле автоунаа тетиктерин бизге Кыргызстанга алып келип, бул жакта аркыл компаниялар менен, аркыл жүк ташуучу автоунаалар менен иштешип, алар аркылуу өзүнүн ишин жасап жатат. Кош келипсиз биздин студияга. Кыскача айтып берсеңиз, кандай иш алып барасыздар сиздер? Биздин компаниябыз негизинен жүк ташуучу унаалардын автотетиктерини жана ошолорду тейлөө боюнча иш алып барат да. Жүк ташуучу унаалар дегенде бул коммерциялык транспорт деп айтып коет. Бул жалпы эле жана жүк ташыган жана адам ташыган болсун, башкача айтканда биздин элибиз айтып коет КамАЗдар дегенде, бирок КамАЗ деп коебуз да, ошолордун жана спецтек атайын техникалардын унаа тетиктерин сатабыз жана ошолорду оңдоо боюнча иш алып барабыз да. Кыргызстанда негизи эле бул жүк ташуучу унаалар көп элеби? Сиздердин клиенттериңиз көп элеби? Кыргызстан азыр биздин коңшу өлкөлөргө караганда дагы транзиттик өлкө катары Өзбекстан, Казакстан болсун, бизде жүк ташуучулар аябай эле көбөйдү. Себеби дегенде биз транзиттик Кытайдан коңшу өлкөлөргө болсун, башка жактарга болсун, жакшы эле көп саны көп жүк ташуучулар. Мына Кыргызстанда иштегениңиздерге өтө деле көп боло элек экен. Канча жыл болду азыр? 2 жыл болуп калды. Азыр 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде кантип бул иштериңиздер өз нугуна түшүп калды? 2 жыл дегенде биз бул ишти мурда эле баштаганбыз. 2 жыл бул Кыргызстанда башталган да. Негизи биздин компаниябыз 2008 жылдан бери бул иш башталып, башка өлкөдө башталып, Россияда башталып, андан кийин 2011ден баштап Кыргызстанда дагы түзүп, ачып, бул жакта да улантып атабыз да. 2 жылда дегенде негизинен биздин бул тармак өтө эле дагы мындай көп өнүккөн эмес деп эсептесек болот. Себеби дегенде бүгүн бир жүк ташуучу унааны бир жерде оңдой турган болсо, мисалы Бишкекте, анын бара турган көп жери жок да. Мисалы эсептесек бир 5-6 эле жер бар Бишкек боюнчачы. Ошол жерлерге барат, көп нерсе анан кандай десем, очередь күтүп калышат ал жерден. Ошол сыяктуу, ошондуктан биз ачып 2 жыл дегенде азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Кардалабыз уже билип, жакшы эле болуп атат жумуштар. Башка ошол сиздин секторуңузда Кыргызстанда иштеп жаткан компаниялар, ишканалардан сиздердин айырмачылыгыңыздар кандай? Жана айтып кеттиңиз, кандайдыр бир очередке күтүп калышат деп. Балким ушул тармактан өзгөчөлөнөсүздөр, же кантип өзгөчөлүгүңүздөрдү таптыңыздар? Биздин тармакта биз жаңы Кыргызстанга келгенде ошол бул тармакты алып барган фирмалар менен баары менен таанышып чыктык. Баары менен барып фирмаларын көрүп, таанышып, өзүбүз тааныштырып дегендей. Кыргыз жаран болгондон кийин биз дагы өзүнүн өлкөгө келип, өзүнүн өлкөгө бир салым кошолу, бирок кайсыл жактан билген бир жумушубузду, билген бир ишибизди жасайлы деп туруп кирдик. Биринчи очередте эле алар менен таанышуу болду, мисалы. Бардыгын көрүп чыктык, алар кандай жасап атат. Биз дагы баштаганда биздин кардарларыбызга дагы мындай максималдуу түрдө кызыктуу, бул сапат жагынан болсун, анан баа жагынан болсун, анан сервис кызмат жагынан болсун, бир аз дагы өзгөчө бир эмелерди киргиздик да, бир башкача кардарлар билиши керек, эмне үчүн сиздерге барыш керек, эмне үчүн башка, балким Бишкектин тышындабы же башка жагында жайгашкан ишканаларга барбай сиздерге барыш үчүн ошондой өзгөчөлүктөрүңүздөрдү таптыңыздар. Киргиздик. Айткандай эле башка көп өнүкпөгөн үчүн буйруса эң жакшы, мисалы биз кардарларыбызды биринчи очередте аларды ойлойбуз, алардын мисалы эмесиге киргенге аракет кылабыз. Кандай положениеда, мисалычы, чоң компаниялар бар, транспорттук компаниялар бар, анан кийин жеке ишкерлер бар, бир эле машинасы бар, ошону менен иш кылган, мисалы маршруттуу эмелер болот да. Биз ошолорду эсепке алып туруп, кайрадан эле, мисалы бул
сапаттуу бир оңдоп кайрадан баягы иштери үзгүлтүккө учурабас үчүн ошол жактарын аябай маани берип эме кылып атабыз да. Мына Кыргызстанда ишиңиздерди башташ үчүн бул менин оюмча мындай чоң жанагы КАМАЗ деп коебуз го, ошолордун тетиктери абдан эле кымбат баалуу болсо керек. Сиздер ишиңиздерди баштоо үчүн канча акча менен баштадыңыздар? Негизинен автоунаа тетиктер бизнеске башка бизнестерге салыштырмалуу канча акча болсо дагы бул аздык кылат да. Себеби дегенде ойлоп көрүңүз, бир белгилүү бир сумма менен баштасаңыз, диyelimки бир 100 000 менен, бул деле жетпей калышы мүмкүн да. Себеби дегенде бул унаа тетиктер билбейсиз да качан кайсы тетик качан керек экен, качан бузулат экен. Бирок ар бир тетикти сиз өзүңүздүн складыңызда кармап турушуңуз керек да. Себеби дегенде бир тетик эрте бузулуп, ошол эле мисалы ошол эле сиздин эмеңизде, складыңызда бүтүп калышы мүмкүн. Кээ бир тетиктер 1 жыл бою сатылбай же болбосо ошондо жатып калышы мүмкүн да. Өзгөчө моторго тиешелүү тетиктерин алып койсоңуз абдан кымбат баада, бирок качан ошондой машина келип, кардар келип калат деген бул абдан кызык нерсе. Мисалы үчүн менин ошондой чоң жүк ташуучу унаам бар. Анын билбейм, бир карбюратору же бир моторунун бир жагы бузулуп калды дейли. Бирок ал товар сиздерде, ал тетик сиздерде жок да. Кыргызстанда дагы жок, башка компанияларда. Канча убакыттын ичинде сиздер мисалы үчүн алып келе аласыздар? Биз ошол кардарларыбыздан өзгөчө эле ал жагынан карадык. 2 күндүк срок менен андан уланган эмени айтып атабыз. Себеби дегенде биздин башка өлкөлөрдө дагы келишим түзгөн шериктештерибиз бар. Ошол канал алып келүүчү болсун, транспорт, логистика боюнча дагы эме түзүлгөн да. Себеби дегенде биз бир унаа тетигини 2 күндүк ичинде биз самолет менен атайын алып келип эме кылабыз да. Европадан келеби же Кытайдан келеби, каяктан келет? Мунун тетигине байланыштуу. Мисалда бир эле тетик, мисалы, допустим, Германияда болушу мүмкүн. Аны мисалы башка жерлерден таппайсыз, тапсаңыз да кымбат болушу мүмкүн да. Кээ бир тетиктер мисалы ошол эле Туркиядан болушу мүмкүн, Кытайдан болушу мүмкүн, же ошол эле Дубайдан болушу мүмкүн да. Ошого карата мисалы биз карап көрөбүз, кайсыл жерде мындай баасы аябай эме болсо, келиши кардарларыбызга көп кымбат болгон, максимум түрдө пайдалуу болуп турган болсо, биз ошону сунуштайбыз кардарларыбызга. Күнүнө баасын айтабыз да. Анан биздин кардарларыбыз макул болсо, андан кийин биз алып келип беребиз. Себеби дегенде ал унаалар тиги мисалы Суу-Самырда же тиги Тору-Карттан келаткан жолдо бузулуп калып, ошол жакта эле туруп калышы мүмкүн да. Өтө көп туруп калса, андан кийин дагы башка бир тетиктери оңунан чыгып кетиши мүмкүн. Кыргызстанда азыркы учурда кандай тетиктерге көбүн эсе талап болуп атат? Кандай тетиктер көбүн эсе бузулат экен сиздер? Бузулат дегенде бизде негизинен Европанын жүк ташуучу унаалары аябай көп. Белгилүү маркалар Mercedes, MAN, Volvo дегендер. Андан эң акыркы жылдары Кытай унаалардан аябай көбөйдү, мисалычы, белгилүү бир маркаларда. Ошондуктан Европанын жана ошо Кытайдын жүк ташуучу унааларына тетиктери эң көп кетет да. Анан тез алмаша турган кээ бир биз айтып коебуз, расходный материал деп коебуз. Бул деген фильтр болсун, андан кийин жанагы колодка деп коебуз, мисалы тормоз жагын болсун, ошол сыяктуу эмелер. Анан биздин жолдорубуз аябай жаман. Бул баягы машинанын жүргөн эме жагы, мисалы амортизатор астындагы баягы эмени кармаган, ошол күч келген жерлери аябай тез бузулат да. Биз аларды баарына өзүбүздүн складыбызда кармап турабыз да. Сиздерге ошол эле автоунаалар жалаң гана тетик гана албастан, сиздерде дагы оңдотконго мүмкүнчүлүктөрү бар. Туурабы? Ал кандай жайгашкан, кантип ал жакта? Негизинен өзү биздин бизнес бул унаа тетиктерин сатуу боюнча башталган бир компания. Андан кийин 1 жыл болду биз ошолорду оңдоо, тейлөө боюнча дагы машиналарды оңдоочу жер ачтык. Себеби дегенде биз сатып эле койбой, ошол кардарларыбызга дагы мындай кызмат болсун деп, өзүбүздүн сапаттуу тетиктерди арзан баада өзүбүздүн эмеде коюп беребиз. Койгон оңдогон унаага биз гарантия да беребиз да. Бул кардарлар үчүн аябай мындай пайдалуу нерсе. Себеби дегенде бир жерден тетик алып, бир жерде оңдотуп эме кыла турган болсо, бул баягы
ашыкча убакыт ошол учурда кепилдик берилет да. Себеби дегенде биз жасаган койгон тетиктен же болбосо жасаган жумуштан эгер бир проблема чыган болсо, бузулса, биз аны кайрадан бекерге оңдоп беребиз да. Ошондой бир кепилдик бергенибиз үчүн көптөгөн кардарлар келип ошол жерден эме кылат да. Бул бир аз оңой, кандай десем, кардарларыбызга кайсы бир деңгээлде жеңилдик болуш үчүн. Баса тиги сиздерде ошол тетиктер жаңы тетиктерби же мурда колдонулган автоунаалардагы тетиктери болушу мүмкүн? Сиздердики жаңы, себеби дегенде мен билишимче кай бир адамдардагы ошол кайсы бир башка жери бузулуп калган автоунааларды алып, аны чачып, анын тетиктерин дагы сатат да. Алар менен баасын айырмасы кандай? Себеби дегенде жөнөкөй адамдар арзаныраак болсо деп ошондой эски унаалардын тетиктерин алганга деле аракет кылса керек. Биз кардарларыбыз бизге келгенде, баягы машинасы бузулуп келгенде, биз айтабыз да. Биз максимум түрдө айтабыз, могу тетиктин баасы ушунча деп. Же болсо ушул тетикти коюш керек депчи. Бул мисалы Кытайдыкы болушу мүмкүн, Түркияныкы же Германияныкы болушу мүмкүн. Кайсы жерге кайсы тетикти койсок, максимум түрдө бул чөнтөгүнө да зыян келбеген, машинасы дагы көпкө иштей турганын кайра бузула бербеген. Биз аны айтабыз да, биз эме айтабыз. Мисалы бул ошол эле тетикти, мисалы Германиянын тетигин бардыгы билишет, сапаттуу болгонун да. Бирок кээ бир жерлерге Германиянын тетигин эмес, Түркиянын деле тетигин койсок болот. Ошол эле тетик, бирок баасы бир аз арзан. Сапаты деле ошондой. Кээ бир жерлерге Кытайдын деле тетигин койсок болот, баасы да арзан, аны колдонсо болот да. Ошон үчүн биз бул маалыматтарды биз кардарларыбызга беребиз. Анан жана сиз айткан учурда болот, мисалы кээ бир тетиктер аябай кымбат да. Эми бул ойлоп көрүңүз, бир тетиктин баасы кээде бир жеңил эскирээк машинанын баасына барып калат да. Анда биз айтабыз да, сен бул жаңы тетиктин же башка тетиктин коюшунун кереги жок. Ушундай жерлер бар, мисалы жанагы бузуп саткан эски, ошолорду эле койсок, сенин маселең чечилет деп туруп биз кардарларыбызга айтабыз. Кардарларыбыз маселесин чечкенге биз ар дайым жардамчы болуп жол көрсөтөбүз да. Анда демек кардарларыңыздар коркпой эле койсо болот экен да. Себеби дегенде мисалы мен атайын бир менин маркамдагы жанагы автосервистер бар го, ал жака баргандан корком да. Себеби дегенде алар мага жалаң жаңы тетиктерди сатып салып, чөнтөгүмдө акчам калбай калбасын деп. Демек, колдонулган тетик эгерде чындап эле ошол жарактуу болсо, аны колдонсо болот экен. Орусияда сиздер иш алып баргансыздар мурда, дээрлик ушул эле тармакта. Ал жактагы иш жасоо менен Кыргызстандагы иш жасоонун айырмачылыктары бар бекен? Кандай экен айырмасы? Эми биздин сектордо, биздин эмеде болсо айырмачылыктар бар. Себеби Россия чоң мамлекет. Ал жактагы жүк ташуучу унаалар бизге салыштырмалуу жаңы, мисалы чоң компаниялар, ошол эле заводдордун ал жактагы представительстволору бар. Анан ал жакта мына лизинг системасы аябай өнүккөн. Бул системага киргенден кийин белгилүү бир убакка чейин, мисалы 3 жыл болобу, 5 жыл болобу, ошол атайын автосервисте бекер же болсо белгилүү шарттар менен оңдоп берет. Албетте. Оңдоп берет. Бизде болсо бул система өнүкпөгөн үчүн бизде көбүнчө баягы эски унаалар келип атат да. Кепилдиги жок эле. Кепилдиги жок, келет. Ошондуктан айырмасы ушул болот деп да. Андан кийин чоң дүйнөлүк белгилүү фирмалардын ал жакта өздөрүнүн жерлери бар. Ал жакта эми конкуренция бир аз чоңураак. Бирок ар түрдүү компаниялар бар, кичи компаниялар да бар, кичине автосервистер дагы бар, оңдой турган, бирок чоң компаниялар да бар. Бирок бардыгы жумуш, иш. Демек, эгерде Кыргызстанда дагы лизинг системасын өнүктүрө турган болсок, анда жаңыраак автоунаалар келип сиздерге атаандаштык коюп коюштары мүмкүн экен да. Жок, атаандаштык азыр болуп атат. Мисалы, могу Кытай техникаларыны ошо лизинг системасы менен сатышып, көбүнчө эме кылышат да, бирок баары бир бул белгилүү убакка чейин, мисалы 2 жыл, 3 жылдан кийин бул бүтөт. Себеби ал системадагы, кандай десем, ал жер бекер оңдоп берет да, белгилүү бир эмеси болот. Алар дагы бирок кызыктар да, себеби дегенде бир машина бузулса, ар дайым эле келип бекер оңдотуп, убакыт кетет, эме кетет. Акчасы кетет. Акчасы кетиши мүмкүн да, ошон үчүн. Албетте. Анан сиз бул өзүнчө бир өзүнчө тармакта, бул чоң жүк ташуучу автоунаалар, алардын тетиктери, буларды бардык эле адамдар түшүнө бербейт. Эмне үчүн бул жакка кирип калдыңыз? Менин билишимче, ушул тармакта сиз мурда иштеп келгенсиз да? Канча жыл иштедиңиз? 2000 жылдан бери иштедим. 2000 жылдан бери иштеп, анан эмне үчүн өзүңүздүн ишиңизди ачканга кетип калдыңыз?
Эми биз жана окууну бүтүргөндө, билесиз, 98-жылы бир кризис болгон да, мировой кризис болгон. Биз как раз ошол убакта окууну бүтүргөн элек да. Ошол убакта биз Түркиядан бүтүрүп ушу Москвага жумушка барганыбызда кризистен кийин аябай мындай бир жерден жумуш табуу аябай кыйын болчу да. Мисалы, анын зарплата аябай өзгөчө аз болду. Кризиске чейин мисалы Москвада bir 2000 минимальный зарплата болсо, а кризден кийин бир компания $200, $250 төлөгөнгө аябай кыйналып калышкан да. Ошондой учурга биз туш келип калдык да. Анан ошол учурда кирип бир компанияга кирип иштедик. Ал жерде биздин мындай мүмкүнчүлүк жок эле да, мен ушундай жерде иштесем тигиндей деген тандаган жок эле. Себеби дегенде кандай жумуш болсо, тилекке каршы анан ушундай бир унаа тетик саткан бир компанияда жумуш иштеп калдык. Ушул жерден карьера болуп калды. Бирок ал жерде баштаганда дагы негедир биздин баягы кыргыздын менталитетиге бир аз эме экен. Бир жума иштегенден кийин ал жерден ал компания мени жумуштан чыгарып салды да. Себеби дегенде сен дейт биз күткөндөй бир эме болбой калган дейт да. Сен бул ишти жасай албайсың, билбейт экенсиң деп мени чыгарды. Анан мен кайрадан суранып, мен дедим, мага бир ай уруксат бергиле, мен бекер иштеп берейин дедим. Мен өзүмдү көрсөтө алам бул иште кандай болгонун деп. Анан ошондой бир мүмкүнчүлүк менен ошол компанияда иштеп кеттик да. Анан ал жерден карьера кылып бул ишти үйрөндүк. Дүйнөдөгү мисалы кандай поставщиктер бар, унаа тетиктери кайсы жерлерден жасалат, чыгат, айырмасы кандай болот, кандай келет. Бул ишти толук үйрөнүп, ал компанияда карьера жасап, анан бир 8 жыл өткөндөн кийин бул бир эволюцион жол болсо керек. Анан кийин биз дагы айттык, эми чыгып өзүбүздүн ишти бир жасап көрөлү деп чыктык. 2008-жылы куруп. Ал компаниядагылар каршы болгон жокпу? Атаандаш пайда болот деп. Өзүбүздүн эле адамдарды. Каршы деле болгон жок. Себеби дегенде биздин ал жердеги чыгышыбызда бир аз шарттар ошого алып келди. Себеби дегенде ал компаниябыз дагы бир аз мындай компаньондор фирма мындай бузулгандай бир эме болду, учредитель алмашыпчы. Ошондой болгондо андан кийин биздин алдыбызга биз дагы бошто калдык да. Андан кийин биздин алдыбызга мен башкача айтканда мен алдыма бир жол эме чыкты да. Тандоо пайда болду. Себеби дегенде башка чоң компаниялар чакыра баштады, жакшы шарттар менен. Андан кийин бул жеке ишкерлик жагы дагы чыга баштады да. Себеби дегенде эки жагы тең мындай аябай жакшы. Себебиден бир компанияда иштесең стабилдүү зарплатаң болот. Эч нерседен коркпойсуң, жөн эле жумушка барып келесиң, ишти билесиң, карьераң бар. Экинчи жактан бир келечекти ойлогондо, кээ бир эч ким жасабаган бир ишти сен жасап, бир пайдалуу боло алышыңа бир мындай бир эме көрүндү да. Бул жагы оор тарткан үчүн биз өзүнүн компанияга ачып, анан ошол жерде баштап кеттик да. Анан кай бир учурдан кийин кейип калган жоксузбу? Ошол компанияга кетип калсам оңоюраак болмок эле. Мындай учурлар көп эле болду. Себеби дегенде бизнес өзүңүз билесиз, бул оңой иш эмес. Мисалы, ар бир байка айтканча, ар бир мындай эр жигиттин жасай турган иш эмес бул бизнес деген. Себеби дегенде бизнестин аябай мындай көрүнгөн жана көрүнбөгөн аябай мындай кыйынчылыктар, тоскоолдуктары бар да. Bunun баарын ашып өтүш керек, баарга чыдаш керек дегендейчи. Ошондой кыйынчылыктар болгондо ойлобой койгон жери жок. Биз ар дайым ойлоп, эми эгерден мен тияка тиги жолду тандаганда, азыр эми себеби деген ал жолду тандаганда эле досторубуз бар. Азыр күнгө чейин мисалы жакшы, мисалы чындыгында балким мен көргөн кыйынчылыктар балким көргөн жок, жакшы болуп атат. Бирок алар менен сүйлөшүп келсең, алар наоборот мен жакта айтат да, я мисалы сен наоборот мен сенин жериңде болушту каалайт элем дейт да. Мен жасай алган жокмун, мага бир жетишкен жок деп айтат да. Эми түшүнбөйсүң да, бирок Кудайга шүгүр, эми чындыгында кыйынчылыктар болот. Биякта кетсең да, биякта. Ошон үчүн эң негизги себеп кыйынчылыктар жеңиш керек, алга карай жүрүш керек да. Ошон үчүн бирок басып өткөн жолубуз деле аз эмес. 2008-тен бери азыр 5 жылдан көп өтүп калды. Биз көп кыйынчылыктарды өттүк. Азыр кыйла эме болуп калды да, такшалып калды. Баары бир өзүңдүн мурда деле ошондой андан чоң компанияда иштегениң менен өзүңө кичинекей компанияда болсо бир чоңураак сабак алынат окшойт, адам үчүн, ишкер үчүн. Себеби күнү түнү иштейт, ойлонот ар нерсени, өзүнүн жеке жоопкерчилигинде бул иш болуп калат.
Айтканыңыз туура, бирок ушундан баса белгилеш керек. Азыр эми балким бизди жаңы иш баштайм деген көрүп отурганы мүмкүн. Сөзсүз түрдө эгер мен жеке пикирим болгондо, ар бир бизнестин бул окуун окуш керек да. Бул окуу сөзсүз деген сөз. Себебинде көп ишкерлерди биз билебиз азыр. Эми окуп эле баштап чоң ийгиликтерге жетишет, бирок баары бир канча жыл өтсө дагы алар окушуп атканын билебиз. Бул эч эмебиз жок да. Ошондуктан окуш керек. Андан кийин ошол бизнес тармакты жакшы билиш керек. Андан кийин белгилүү бир компания белгилүү убакытка чейин сөзсүз түрдө тажрыйба алыш керек. Алгандан кийин анан өзүнүн жанакы көрүнгөн жана көрүнбөгөн таштар жөнүндө канчалык көп эме болсо, маалымат болсо, ошончолук оңой алып кетет иштер да. Ошон үчүн окуу, тажрыйба сөзсүз түрдө керек да. Ошол бир жылдын ичинде Кыргызстанда болуп, Орусиядагы компанияңыздар дагы деле тейлеп келгенсиздер. Ошол ишти кантип аткардыңыздар? Кандайча сиздер ал жактагы клиенттер менен байланышып, аларга сатыктарды ашырдыңыздар? Азыр эми өзүңүз билесиз, интернет технологиянын өнүккөн убагы, кардарлар менен деле азыр телефондо сүйлөшпөй, электрондук почта аркылуу болсо же жанагы Skype, SQ деген эмелер бар, программа. Ошолор аркылуу байланышабыз. Анан биздин көп кардарлар ошол жерде эме болуп турат да. Биз жапканыбыз менен, азыр Россияда жапканыбыз менен ал кардарларыбыз менен биздин байланышыбыз уланып атат. Себеби дегенде алардын заказын биз толук кандуу кайрадан жиберип жатабыз да. Мурдагы салыштырмалуу дагы жакшы болот. Себеби дегенде мурда биз Россияда турганда жалаң эле мисалы Германия болуп, Турция ошол жактар менен алып келип эме кылсак, азыр Кыргызстандын Кытайга коңшу болгон себебинен биз Кытай менен дагы мамиле түзүп, ал жактан да келишимдер түздүк дагы. Бирок Кытайда деле ошол сапаттуу тетиктер бар. Биз ошону кардарларыбызга сунуштап, аларга дагы жакшы болуп атат. Биз биякта туруп эле, Кыргызстанда туруп эле интернет аркылуу ошол жактар кардарлар сатыш жасап атабыз да. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Кардарларыңыз Кыргызстанда гана эмес, Орусияда гана эмес, башка өлкөлөрдө дагы болсун. Эми Кытай менен чектешип, интернетти колдонуп жаткандан кийин, демек дүйнө жүзү менен бул иштерди аткарса, өзгөчө сиздерде ошондой мүмкүнчүлүктөрүңүздөр чоң окшойт. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Сизге да рахмат чакырганыңыз үчүн. Миллиондук мелдеш деп аталган тасманын атын угуп, балким кинотеатрга барып көргөн болушуңуздар керек. Ошол тасманы тарткан бизде бүгүнкү конок Сүйүн Аткеев. Бирок Сүйүн Аткеевди бүгүн жалаң гана ал тасмага тиешелүү маселе боюнча чакырган жокпуз. Сүйүн Аткеев өзү жеке ишкер катары, өзүнүн Media Star Production студиясын ачкан адам катары биз бүгүн ушундай кепке тартабыз. Кош келипсиз Сүйүн. Рахмат. Айтып берсеңиз, Media Star компаниясын качан баштадыңыздар? 2009 жылы башында ошо февраль айында ачканбыз. Мына жакында ошо 5 жыл болуп калды. Биз ошондон бери ошол медиа тармагында өзүбүздүн кызматыбызды көрсөтүп келатабыз. Кандай иштерди алып барат Media Star? Биз медиа байланыштуу бардык жумуштарды аткарабыз. Мисалы үчүн видеолорду тартып чыгарып, роликтерди. Ошо жарнамалык роликтерди тартабыз. Ар кандай тасмаларды тартабыз, видеоклиптерди тартабыз, фотосессия жасайбыз. Кыскасы фото менен видео байланышкан бардык жумуштарды мүмкүн болушунча ар тармактуу иштеп, элибизге кызмат көрсөтүүгө аракет кылып келатабыз. Эмне үчүн 2009 жылы бул ишти баштап калдыңыз? Бир нерсе болдубу? Жок, мен негизи 2009 жылы келдим, өзүм чет өлкөдө жүрдүм, көп жылдан бери окуп, анан бул жакка келип, биринчи ар кандай жакшы долбоорлор менен келгенбиз. Анан ар кандай мамлекеттик каналдарга барып иштеп көрөйүн деген аракет кылып көрдүм. Бирок эмнегедир окшошкон жок, өзүмө жаккан жок. Андан көрө өзүм иштейин деп, баягы ушу жеке аракет кылып, мына ошондон бери иштеп келатабыз. Ишиңиз дароо эле башталып кеттиби? Кудайга шүгүр, биз эмнегедир анчалык көп мындай кыйналган жокпуз. Мындай дароо эле мындай кандай десем, балким баягы бизде ушул тармакта конкуренциянын көп жоктугунан уламбы, же бул тармак эми гана жанданып келаткандыктан уламбы, кыйналган жокпуз. Дароо эле өзүбүздүн кардарларды таап иштеп келатабыз. Ал кардарларды табуу үчүн өзүңүздүн компанияңыздын өзгөчөлүгүн көрсөтүшүңүз керек да. Кантип сиздердин өзгөчөлүгүңүздөрдү көрсөтө алдыңыздар? Деги эле өзгөчөлүгүңүздөр кайсыда? Эми биз үчүн кардар эми дайыма эң биринчи планда турат.
анын айтканы дайыма биз үчүн закон, мыйзам десек болот. Мүмкүн болушунча ошол кардардын мүмкүн болушунча ошо айтканын баарын жасаганга аракет кылабыз. Андан сырткары өзүбүздүн дагы ар кандай кеңештерибиз болот, сунуштарыбыз болот. Кандай гана продукция болбосун эң жакшы деңгээлде тартуулаганга аракет кылабыз. Андан сырткары мүмкүн болушунча убакыт жагынан, ушул сапат жагынан, анан бир аз болсо да башкача көз караш, баягы биздин элибизге сиңип калган кээ бирки баягы шаблон эмес, шаблондордон сырткары мүмкүн болушунча баягы жаңыча нерселерди киргизгенге аракет кылабыз. Мисалы ал кандай жаңыча? Жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө кандай жаңыча форматтарды жасап ушундай продукт? Мисалы биз ошол эң биринчи жанагыл клип тартып баштаганда деле көбүнчө мисалы бизде клиптердин эмеси окшошуп калган болчу да, мисалы 5 жыл мурун ошондой эле да. Эми акыркы 2-3 жылдан бери жакшы биз аябай сонун клиптер тартылып келатат. Биз ошол 5 жыл мурун тартып аткан клиптерди деле мүмкүн болушунча баягы кээ бирки нерселерди кандай десем, батыштын ыкмасына тартканга аракет кылып көрдүк, мисалы же болбосо баягы жаңы нерселерди тарткандан, кошкондон, ошолорду элге тартуулгандан корккон жокпуз десем болот да. Анан мен билишимче сиздер банктар үчүн дагы, башка компаниялар үчүн дагы видеороликтерди жана биздин жарнамалар чыкканда чыгып калат го, ошолорду дагы тартасыздар. Ал ошондой клиенттерге кантип сиздер жетиштиңиздер? Кантип алар сизге кайрылып калышты? Биз негизи ошол жана видеоклип деп атпаймынбы? Негизи ал биздин экинчи, үчүнчү жумуш катары десек болот. Биздин негизги жумушубуз ушундай жарнамалык роликтерди тартуу болуп эсептелет. Биз мына 5 жылдан бери бир 100дөн ашуун ролик тарттык. Ар кандай мисалы бейөкмөт уюмдарга тарттык, мамлекеттик ар кандай бир мындай органдарга тарттык, саясий партияларга тарттык, жеке фирмаларга тарттык, чоң мисалы компанияларга тарттык. Ошол 5 жылдан бери ушул 100дөн ашык клип ролик тартып турбуз. Биз тилекке жараша дейин өзүбүз барып атайын сунуштаган учурлар аз эле болду. Көбүнчө мисалы өздөрү таап келишет. Сарафандык радио болот окшойт да, бири-бири менен сүйлөшүп, ай бул жакшы экен, ушуга тарттырганбыз деп. Ошондой десек деле болот. Өздөрү таап келишет, өздөрү сурап келишет. Ошентип иштеп келатабыз. Азыркыга чейин уланып келатабыз бул ишибизде. Анан ушул рынокто, сиздердин иштеп жаткан рынокто башка дагы бир топ компаниялар бар да. Алар менен өзүңүздөрдү салыштырганда сиздер өзүңүздөрдүн позицияңыздарды кандай коесуздар? Сиздер өзүңүздөр кантип өзгөчөлөнүп турасыздар алардан, жанагы айткандардан башкасы дагы? Азыр Бишкекте менин билишимче бир 10го жакын чоң продакшн студиялар бар, ушундай жарнамалык роликтер менен алектенген. Алардын да сапаты аябай жакшы. Алардын жакшы болгону биз үчүн да жакшы, себеби ошону менен сиздер дагы көтөрүлөсүздөр. Биз да мисалы конкурент көбөйгөн сайын биз да ошого жараша сапатты жоголатышыбыз керек. Мен баягы ушундай конкуренциянын көбөйүшүнө мен каршы эмесмин да. Бул кайра жакшы. Бул кыргыз эли үчүн негизи эле биздин ушул тармак үчүн аябай жакшы нерсе. Ошол менен биздин продукциялардын сапаты барга сайын жогорулайт. Өзгөчөлүктөр эми ар ким өзүнүн талантына, өнөрүнө жараша ар ким ар кандай кылып тартат. Баягы велосипедди кайрадан ойлоп чыгыштын кереги жок. Дүйнөдө ар кандай сонун мындай өрнөктөр, мисалдар бар. Ошолордон карап, ошо жаңыча нерселерди Кыргызстанга алып келип киргизсек деле болот. Бирок жана башта айтып кеткендей, бизде баягы билбейм, бул жакшы нерсеби же жаман нерсеби билбейм ба. Эмнегедир кыргыз калкы бир нерсени баягы жаңы кабыл алып атканда бир аз оор кабыл алабыз да, мындай бат эле ой давай дебейбиз да. Бир карап туруп кандай болуп калат, эмне болуп калат деп ар кандай шектенүүлөр болушу мүмкүн. Бирок бул глобалдуу дүйнө, биз өзгөргөнгө мажбурбуз дүйнө менен кошо биз дагы. Ишти баштоо үчүн ошол эле видеокамераларды, аппаратураларды, жарык берүүчү ар кандай приборлорду, студияңыздарды ачыш керек. Анан анын сарптоосунан алгач келгенде сиз корккон жоксузбу? Кантип ал ошондой оборудованияларды алдыңыз, кантип аларды ишке киргизип баштадыңыз? Туура айтасыз, бизде ушул техника жагы эң чоң көйгөйлөрдүн бириси. Эгер мындай кымбат баалуу камера болобу, кымбат баалуу микрофон же ушул ар кандай аппаратура болобу, ошолор менен тартам десең, албетте ошого жараша продукциянын баасы дагы ошол бир аз кымбатыраак болот. Аны кымбат кылып койсок, кардарыбыз азайып калат. Ошон үчүн балансты аябай жакшы кармашыбыз керек. Анан биз дагы ошол мүмкүн болушунча техниканы ар жыл сайын болбосо да 2 жылда бир жаңылаганга аракет кылабыз. Себеби
чындап эле баягы акыркы убактарда техника аябай бат өзгөрүп атат. Жакшы жагына мындай жакшы анан жаңы арзан сапаттуу камералар барган сайын алмашып турат, өзгөрүп турат да, жаңыланып турат. Биз дагы мүмкүн болушунча алардан ошол немеден артта калбай өзгөргөнгө аракет кылабыз. Анан бирок азыр Бишкекте мен билишимче жанагындай сапаттуу кинолорду же ушундай роликтерди тарта турган кымбат баалуу кинокамералар, жана Red деген камералар. Red мисалы. Азыр Бишкекте мен билишимче 2-3 эле болуш керек. Аларды эми сатып алганга мүмкүнчүлүк жок бизде тилекке каршы. Мисалы арендага алам десең, ал дагы кымбат болуп аябай эле кымбат. Мындайча айтканда орточо бир роликтин баасы ошонун тигин бир күндүк арендасына эле кетип калышы мүмкүн да. Анан эми андай болбосо да бир аз ошого жакын камералар менен тартып иштеп атабыз. Анан мисалы ар кандай микрофондор болобу, же ушул жанагындай студияны мисалы жасалгасы болобу, мүмкүн болушунча эми жаңыланып, жаңы нерселерди киргизүүгө аракет кылып келатабыз да. Азыркы учурда менин байкашымча көптөгөн Бишкектеги чоңураак ири продакшн студиялар кино менен алектенип башташты да. Ошол эле азыр Топташтыги жана Гоаны тартып атса керек, Антарес дагы бир кинону тартып атат. Сиздер болсо миллиондук мелдешти тартып чыктыңыздар. Эмне үчүн киного өткүңүздөр келип кетти? Кино мен мисалы отуруп элдин баары тартып атат, мен да тартайын деген нерсе эмес. Бул мен үчүн мен кичинекейимден бери мен окуп жүргөн, мен кесибим да ушул продюсерлик, режиссерлик кесипте окугам. Андыктан мен баягы эл тартып атат, мен да тартып калайын деген ойдо эмес. Мен негизи көптөн бери мен даярданып келатам. Мен мындан 5 жыл мурун деле, 10 жыл мурун деле тартсам болмок. Бирок ал кино тартуу бул ушул биздин тармактын эң үстүңкү тепкичинде десек болот да. Бул оңой мындай жөнөкөй нерсе эмес. Албетте. Азыр тилекке каршы 2 той тартып, бир клип тартып, анан клип тарткандар көбөйүп, ошентип акча тапкандар кинодон көбүрөөк акча табат болуш керек. Анан ошон үчүн бизде андай нерсе жок. Мен мисалы эң биринчи тартканда дагы кыска метраждуу кино менен баштагам. Тартып өзүмдү мындайча айтканда мен өзүмдү ошол 5-10 жылдан бери даярдап келатам кино тарткангачы. Өзүңүздү текшерип, канчалык буга мүмкүнчүлүк бар деп. Мисалы ошол роликтердин жардам аябай чоң болду. Бирок айырмасы аябай эле айырмасы да бар экен да. Мисалы роликте 30-40 секундалык роликтер болот. Ал жерде мисалы бир актер тандай турган болсоң, ал отуруп бир жылмайып коюш керек, же күлүп коюш керек, же карап коюш керек, мындай. Көп болсо бир 5-10 секундалык гана бир кадр болот. Кинода андай эмес. Кинода керек болсо 1 минутталык ошол актерду көрсөтүп туруш керек. Ал ошону аткара билиш керек. Андыктан баягы актердук жактан болобу, реквизит жактан болобу, костюм жактан болобу, эми кино ошол баардык нерсени топтоп келгенде, анан бир ошонун бир жыйынтыгы десек болот да, ошол жана клиптердин, ошол роликтердин баары башка, кино өзүнчө бир башка нерсе десек болот да. Эгерде бул кинону бизнес катары карай турган болсок, мен оюмча өзгөчө бир акыркы 2-3 жылдан бери ушундай каралып калды окшойт да. Мурда жалаң эле мамлекет жардам берсин, тигил жардам берсин, бизде акча жок, кыргыз кино өлүп атат деген эле бир сөздөр болчу эле. Азыркы учурда өзгөчө ушундай жаштар абдан көп кызыктуу кинолор тартып, алар дагы кинотеатрга чыгып, ошол жактан акча дагы таап жатышат. Бул сиздер үчүн ошол эле миллиондук мелдеш бизнес катары караганда кандай болду? Жакшы нерсени айттыңыз. Бизде чындап эле акыркы мына 3-4 жылдан бери кино тармагы аябай жакшы мындай деңгээлге келе баштады десем болот. Мындай жөрмөлөп баштадык десек болот да. Мисалы жаш баланы салыштыра турган болсокчу, бул жакшы көрүнүш. Бирок тилекке каршы аны баягы бизнес катары көрүп, ошо кыска жолдон эптеп акча таап калайын деген ушул баягы ушундай бизнесмендер да болду десек болот да. Бирок мисалы ушул тармакта кесип ушул режиссер же продюсер же актер болгондор үчүн бул баягы күнүмдүк эле көрүнүш. Мисалы мен деле кесибим ушул продюсер режиссер болгондуктан мен баягы акча табайын деп тарткан жокмун. Биз негизи кесибиз ушул. Биз мисалы мен эртең эч нерсем жок, отуруп калсам деле отуруп өзүмчө кичинекей кино тартмакмын же дагы башка бир нерсе тартмакмын да. Андыктан бул албетте мен баягы акча табуунун деле бир жол катары көрсөк деле болот.
бирок баягы ошол убакта чыгармачылыктын эң бийик, эң жогорку көрсөткүчү кино деп эсептейм да. Андыктан баягы кино бул өзүбүздү сыноодо, өзүбүздүн канчалык деңгээлде мындай иште жакшы билгенибизди мындай көрсөтүү үчүн жакшы бир мындай көрсөткүч десек да болот да. Кай бирлөр мисалы үчүн 4000–5000 деле тартып коюп, абдан сапаты начар кылып, бирок аны эптеп бир жактарга сатып, ошол аркылуу акча табайын дегендер бар. Кай бирлер сапаттуу кылып, акчасын деле көбүрөөк коротуп, убактысын көп коротуп тартат, бирок канчалык деңгээлде кайра өзүн өзү актап атат. Мисалы миллиондук мелдеш өзүн актай алдыбы? Биз буюрса актап калдык десек болот. Биздин ошол жалпы бюджетибиз $50.000 жакын ошо акча жумшалды да. Бул негизи чоң эле суммага кирет Кыргызстандын шарттарында. Буюрса өзгөчө сомго айланта турган болсо, бул бир нече миллион болуп кетет. Туура. Буюрса актап калды. Анан жакында ошол чет мамлекеттерге да коюп баштадык. Буюрса ошолор менен буюрса жакшы эле болот деп ойлойм. Демек бизде өзүбүздүн кинотеатрларыбыз аркылуу эле ал жака жана көрөрмандар келип, ошолор акча төлөгөндүгү аркылуу деле өз кинону актатып койсо болот экен да. Туура. Азыр ошондой эле болуп атат. Мисалы казактар деле аябай таң калып атышпайбы? Кантип ушул кыргыздын кинолору, кыргыз өздөрү тарткан кино мисалы Голливудтун киносуна караганда көбүрөөк таап атат да. Мисалы элдер көбүрөөк көрүп атат. Бизде да ошондой учурлар болду. Кинобуз жаңы чыккан учурда, убакта ошол ноябрь айынын аягында болуш керек. Мисалы чоң залдарда да Голливудтун киносу турса, мисалы ага мисалы 5-10 киши келет. Бул жакта очередь аябай көп болуп калса, ошону тыйын алып туруп бизде ошол Голливудтун киносун ордуна коюп койгон учурлар көп эле болду да. Бул эми албетте мындай жакшы нерсе. Муну ошол Казакстан, Өзбекстан угуп аябай мындай эме кылып атат экен да. Алар таң калып, кандайча депчи. Себеби казактардын киносун өздөрү мынчалык көрүшпөйт. Ал жакта көбүнчө ошол батыштын кинолору көбүрөөк. Неге алар казактардыкын көрбөйт? Алар бюджет. Ошону эми алар ошого өздөрү таң калып туруп атышпайбы? Силердин сырыңар эмне депчи. Муну билбейм, чындап эле бул жакшы нерсе, ушуну анализдеп көрүш керек экен. Эмнеге биздин кыргыз кинолору сапаты башка, эми анын башка өзүнчө тема, канчалык сапаттуу экенин. Бирок жыйынтык кандай? Элдер барып атат кинотеатрга. Ушул баягы кинотеатрга баруу маданиятыбыз барган сайын өсүп баратат. Бизде мисалы ошо миллиондук мелдеште орусчасын чыгара албай калдык, кыргызча чыккан үчүн. Мисалы эгер орусчасын чыкканда аябай жакшы болмок экен. Себеби көптөгөн орустар же ушул бизде Бишкек шаарында жашаган орус тилдүү калктарыбыз мисалы алар көрө албай калышты. Кинотеатрга чейин келип, кайсы тилде десе, кыргызча десе, анан кайра кеткендер аябай көп болду да. Аудитория аябай кенен, орус тилдүү, кыргыз тилдүү деп экиге бөлүнөт тилекке каршы. Ошон үчүн эки тарапты тең эсептеп анан иш кылыш керек да. Бирок жалпысынан айтканда кыргыз киносу буюрса мына жакшы жолдо баратат десем болот да. Азыр кандай жаңыча бир идеяларыңыздар бар? Пландарыңыздар? Баягы ушул медиа тармагынын жакшы жери, мисалы мен өзүм жеке көз карашым мындай да. Мисалы мен саясатчы эмесмин да. Же бир оратор эмесмин. Чыгып мен өзүм ичимде толтура көйгөйлөрүм бар, маселелерим бар. Мисалы бизде өзүбүзчө өзүбүздүн деңгээлибизде бизде патриотпуз да. Анан чыгып бир нерселерди айткым келет, бирок сени эч ким укпайт. Бирок биздин колубузда аябай жакшы бир күч бар. Ошол ар кандай соц роликтер менен болобу, же ар кандай мындай өзүң тарткан бир нерселер менен өзүңдүн көйгөйүңдү берсең болот да. Албетте. Биз мындан ошо 2 жыл мурун Соолган карек аттуу кыска метраждуу фильм тартканбыз. Ошо мен эң биринчиден тасмам болот. Ошол аркылуу элге баягы энеге болгон сүйүүнү бердик десем болот да. Азыркыга чейин айтып келатат баягы көптөгөн ушул эмелер ыйлашып, керек болсо эркектер да ыйлап, ушу кыскасы баягы энеге болгон сүйүүнү ошол фильм аркылуу бердик десек болот. Ошол сыңар эле көптөгөн нерселерди биз ошол өзүбүздүн тартып аткан ошол жанагы роликтер менен кинолор менен берсек болот экен да. Анан жакынкы аралыкта биз буюрса жакшы бир телепроектке баштаган атабыз. Ал ушул бизде байкасаңыз азыр кыргыз каналдарында мындай сатиралык көрсөтүүлөр мындай жок десе да. Мисалы мына өткөндө жаңы жылда мен үйдө отуруп 5-6 күн үйдө отуруп мындай телевизор көрүп отурдум. Ушу эртеден кечке ушу концерт жалаң ыр болуп кетти да. Отуруп бир мындай көңүл ача турган бир мисалы орустарды көрүп атпайбызбы? Ар кандай сонун көрсөтүүлөр бар. Отуруп баягы көңүл ачып, күлүп, мындай шаңдуу отурасың да. Жана комеди шоу, стенд ап жана башкалар. Ошондойлор толтура.
ар кандай варианттары менен бар да. А бизде тилекке каршы андайлар жок койсо. Болсо дагы андай көрсөтүүлөр 1-2 айда бир гана болуп турат да. Анан ошону эске алып, буюрса ар жума жок дегенде 30-40 минуталык хронометраж менен кыргыз тилинде күлкү программасы даярдап атабыз. Ошо аны кандай бир сценарий, общий сценарий кандай болуп калат? Бул жана жогоруда айтылгандай эле, бул жаңы бир нерсе эмес, өзү ойлоп чыккандан нерсе эмес, бул ошо батыш өлкөлөрүндө болуп аткан эле жакшы форматтарды тандап алдык. Ошону өзүбүзгө ылайыкташтырып, бир аз оңдоп түздөп, кыргыздын менталитетине туура келе тургандай кылып, анан буюрса могул ушул бир жумадан кийин уже съемкаларыбыз башталат. Анда сизге чоң рахмат, иштериңиздерге ийгилик. Биз эми өзүбүздүн телеканалдарыбыздан дагы демек сиздердин чыгармачылыгыңыздарды көрүп калат экенбиз. Ошон үчүн келгениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн биз эки кызыктуу бизнес тармактарды талкууладык. Ошол эле жүк ташуучу автоунааларга тетиктерди жана аларды оңдоо сервистерин тартуулоо боюнча ал тармакта кандай иштер болуп жатат жана ошондой эле продакшн студия, видео жана фото материалдар менен иштешүү, аларды чоң бийик деңгээлдеги жакшы сапатта чыгарып, ошол тармакта иш алып барууну бүгүн биз талкууладык. Ар бирибиз үчүн бул кызыктуу жана керектүү маалымат болду деп ишенем. Кийинки жолу жолугушканча бар болуңуздар.